Кадырман радио каармандар, Кыргыз радиосунда уктурууларды улантабыз. Дил маек назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев. Арзып келсем сагынычым жазылган, абаңатың арчаң килем жашылдан. Ала тодой аскар толор кимде бар, айланайын кыргыз жери атында. Ата мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз. Ата мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала тодой алтын айланайын калкым, аяламга даңктайбыз. Кылымдардын күүсү сага татылган, кыйырына алп манасты батырган. Кызгалдактуу кымбат жайлоо кимде бар, кыргыз жери айланайын атыңда. Ата мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз. Ата мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала тодой алтын айланайын калкым, аяламга даңктайбыз. Өңгүлөр ай нуруна чагылган, арманым жок, талай бактын табылган. Асманыңдан шум кар учуп аламга, асказоңон достук ырыт чаңырган. Ата мекен өзүңдү ардактайбыз, даңктайбыз. Ата мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Ала тодой алтын айланайын калкым, аяламга даңктайбыз. Ала тодой алтын айланайын калкым, аяламга даңктайбыз. Абдулас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын солисти, элибиздин таланттуу ырчысы Тилек Найманбаев учурда концертине чакырып жатат. 30 ноябрь күнү саат 18-де башталат. Азыркы мезгилде Тилек мына ушул концертке өтө чоң аракет менен даярданып жаткан мезгили. Асанкан Жумакматов атындагы Академиялык чоң симфониялык оркестринин коштоосунда кыргыздын лирикалык не бир керемет ырларын атайы иштетип чыгып, мына ушул ырларды дагы даярдап жаткан учурун айта кетүүгө болот. Андан сырткары дагы дүйнөлүк классика, кыргыз, орус элдеринен ырлары,
композиторлордун мыкты классикага айланып калган чыгармалары Тилек мырзанын репертуарында бар. Биз бүгүн мына ушул концертке чакырып жаткандыгын айтуу менен концертте эмне өзгөчөлүктүү нерселер болот деген суроону коюп турабыз. Тилек мырза, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул концерт менен аябай таң калтырабыз деп турабыз. Себеби дегенде классикалык опера чыгармаларын аткарып жүрүп эле дароо эле сахнада эстрадный ырларды, эстрада ырчылар менен чогурдап, өзгөчө опера сүйүүчүлөрүн, классика сүйүүчүлөрүн эмнеге бул жигит мындай чыгармаларды аткарып атат деген ой мененчи. Бул нерсеге бул кадамга барганыбыздын себеби эми азыр бир аз классика менен эле оорлоштурбастан бир аз жеңилирээк кылып, угуучуларга бир аз жакыныраак кылып, эстрада чыгармаларын, өзгөчө популярдуу Кыргызстанда ырдалып жүргөн эң жакшы чыгармаларды ошол эстрадага салып, анан өзүм жалгыз эле ырдабастан ошол авторлор менен, ошол аткаруучулар менен чогуу биргеликте аткарайын деп ушундай кылып чечтик да. Андан сырткары сөзсүз түрдө классикадан болот. Айчүрөк операсынан Гүлчөөрөнүн ариясын аткарам, Ноподосер деген татынага чыгарманын башында. Андан сырткары Сергей Рахманиновдун Весенние воды эң татаал чыгармалардын бири, романстардын бири. Анан акырындап отуруп эң аяк жагында Муратбек Бегалиевдин Кыргызстан деген чыгармасын ошол концертке катышуучулардын баары менен бирге чогуу ырдайбыз. Ал жерде опера балет театрынын хору коштойт. Ушундай аракеттер менен жүрөбүз. Сиздин багытыңыз академиялык үлгүдөгү чыгармаларды аткаруу да. Бирок көбүн эсе попса ырларына кайрылып атыпсыз да, менин түшүнүгүм боюнча. Ооба. Эми муну кайсы бир деңгээлде ошол боёкторун өзгөрттүңүздөр да? Сөз түрдө, сөз. Мисалы үчүн ошол попса деп атпайбызбы? Популярдуу ырларды симфониялык оркестрдин аткаруусунда биринчи жолу угулат да. Мисалы үчүн ошол эле чыгармалар аранжировкада же болбосо башка бир эмеде стилде аткарылып жүргөн да. Бул нерсени биз симфониялык оркестрдин коштоосунда кандай угулат ошону көрөлү дедик. Мисалы үчүн буга мисалга ала турган болсок, Виктор Цойдун чыгармаларын ошол эле симфониялык оркестр келип чыгарып аткарганда элге бир башкача таасир берген. Мисалы үчүн Дүйнөнүн меминдеген опера ырчысы, опера жылдызы Лучано Паваротинин учурунда концерттери, бул дүйнөлүк турне, мега турнелердин бири. Павароти жана анын достору деген чоң турне концерттери болчу. Ошол жерде Лучано Павароти Брайан Адамс менен О соле мио чыгармасын аткарышат. Мисалы үчүн эстрада ырчылары опера чыгармасын аткарганда кандай аткарышат? Ушул нерсеге тартканга, ушундай нерсеге аралаштырганга аракет кылдык да. Бул жерде Руслан Асанкан деген жигит бар. Жан дүйнө менен аткарып, мындай мыкты, мындай өзүнүн башкача бир тембр менен аткарып жүрөт. Ошол жигит менен О соле мио чыгармасын аткарабыз. Мисалы үчүн бул да бир өзгөчөлүк бир мындай деп ойлойм да. Андан сырткары кыргыз эл артисти Расул Маматкулов агабыз менен Санта Лучия чыгармасын аткаралы деп турабыз. Бул дагы ошол классикага, мисалы эстраданы классикага жакындаштырып, ал эми операны эстрадага жакындаштырып, ортодо бир синтез кылганга аракет кылып атабыз да. Анан мисалы үчүн Майрамбек Осмонов агабыздын Сезим деген чыгармасын элдин баары четинен ырдашат, жакшы көргөн чыгармалардын бири. Эмнеге биз ошол чыгарманы симфониялык оркестрдин коштоосунда ырдаганы болбойт дейм да. Мисалы үчүн ошол чыгарманы дагы симфониялык оркестрге салдык. Эгер эми азыр Майрамбек Осмонов менен машыгып репетиция кылып көрөбүз, аккордеонду кошконго аракет кылабыз. Буюрса аккордеон соло моменттерин өзү аткарат, өзү чыгарманы ошол жерде ойноп эме кылат. Анан чогуу биргеликте ошол дуэт кылып аткаранга аракет кылып атабыз да. Буюрса дагы көп айтылбаган сырлар бар окшойт. Четин эле чыгарып атасыз. Айтпайын деп аракет да кылып атасыз, аны байкап атам. Ооба. Эми концертте көрөбүз буюрса, элдер дагы көрсө ошондо таразасын берер, баасын айтар, пикирин билдирер деген ойдо туруп туралык. Тилек мырза, бул оркестр менен иштөөдө бул жөнөкөй эле келип эле оркестрдин алдында туруп ырдап коюу менен эле бүтүп калбайт да. Бул жерде оркестр ойной тургандыгы үчүн атайы партитура жазылат. Оркестрдин ичиндеги ар бир оркестрантка, башкача айтканда музыкантка ошол өзү ойной турган аспап үчүн партия жазылат. Бул жактан эми бул дагы чоң жумуш. Туура. Кимдер менен ушул жакта иш алып барып атасыздар? Мырзали Жээнбаев деген агабыз менен жана Рысбек Усманов деген эки ошол композитор, музыкант, аранжировщиктер менен иштешип атам. Буюрса бүтүп калды баардык чыгармаларыбыз. Ошол биз талап кылган бир 6 чыгарма жаңы жасап атты эле, ошолордун баары бүтүп калды. Андан сырткары бул жерде ушул дүйнөлүк хит чыгармалардан The Prayer деп
Дэвид Фостердин чыгармалары ошолорду кайра жаңылап оркестрга салып, алардын үстүнөн буга чейин ырдалган ал чыгарма негизи. Андрей Бочеллинин, Сара Брайтмандын аткаруусунда да башка көптөгөн дүйнөлүк ырчылардын ошол нерсени биздин оркестрга салып биринчи жолу Кыргызстанда аткарылат. Ушул бул кишилер менен да иштештик, көптөн бери иштешип келатабыз. Сиз айткандай ар бир инструментке жазып чыгуу бул көп убакытты талап кылат. Акчасы дагы көп болот экен, бирок эми бир суранып ушундай биринчи жолу концерт Кыргызстанда болгон үчүн деп атайын суранып алардан скидкасы менен деп бул дагы өзүнчө бир түйшүк экен. Ал нерсеге акча табылыш керек. Ал бүт нерсе өзүбүздүн жаныбыздан, өзүбүздүн каражаттан ушул нерсе бөлүнүп жасалып жатат да. Бул тарыхта болуп калат деп ойлойм да. Анткени ушундай концерттерде бир жаңы табылгалар изделип жасалып калат турбайбы? Анан ноталар жазылып калганы дагы, атайын оркестровка жасалып калганы дагы өзүнчө бул эмгек болуп кала берет экен да, кийинки муун үчүн. Балким кийинки бир тилек ырдап чыгышы мүмкүн ошол партитура менен. Мен ушул нерсени баштоодо буга чейин аябай ойлонуп эметчү элем да. Эми биздин Калый Молдобасанов атабыз, Муратбек Бегелиев классика чыгармаларын жараткан инсандар, анын бул кишилердин инсандардын бүт ноталык архивтери бар, партитураларын баары бар. Неге мисалы үчүн андан кийинки чыгармалардыкы көп киргизилген эмес, көп репертуарга кошулбайт депчи, ушул нерсе жөнүндө ойлонуп, ушул чыгармаларды ырдап көрөйүн деп элдин алдына сиз айткандай сындап кандай болот экен, дагы мындай ырдап кетсе болобу деген бир эме менен ушул нерсени жасат да. Бир өзүнчө бир башталыштын башы болуп калсын деген жакшы ниет да. Андан бизден кийинки дагы концерт койчу инсандар, ырчылар, опера ырчылары, эстрадачылары ушул симфониялык оркестрге басым жасап, жандуу аткарууга көбүрөөк мындай аракет кылабы эле дейм да. Себеби дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, азыр Кыргыз улуттук филармониясында фонограмма ырдоого мындай тыюу салынып да. Таптагы фонограмма болбойт. Ошон үчүн симфониялык оркестрдин коштоосунда татынакай болуп чыгып ырдап койсо болот. Эгер өзүнө ишенген эстрада ырчысы болобу, опера ырчысы чынбы. Мисалы үчүн башка мамлекеттердин концерттерин көргөндө ошол мындай симфониялык оркестр отуруп ал жерде коштоп берип ырдап отургандарын көрүп суктанасың да. Бизде болгону запись жасап алып чыга бийлеп туруп фонограмма жазып, анан ушундай неме чектелип калабыз да. Ошол бул дагы бир өсүштүн, бир алдыга карай умтулуунун бир баш аты болуп калат деп ойлойм. Биз эми Тилек Найманбаев концертине чакырат деп айтып атпайлыкпы? Жалгыз чакырып атасызбы? Менби? Жок, жалгыз эле өзүм, бирок концертте коштоочулар болот, сөзсүз түрдө мен менен чогурдашат. Ошол эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер келип, Тилек жанын достору дегендей концерт кылып, ушундай сыяктуу болот да. Баягы дос күт баарына түт деп коет го, ошо досторуңуз чыгармачылыкта дагы моралдык жактан коштоп, анан чыгармачылык жактан дагы сизге өң берип, боек берип турса, бул дагы жакшы ийгиликти көрсөтөт болуш керек деп ойлоймун. Көк майдан жашыл жибер гүлүн ачкан, кучагында бөлөнүп табигаттын дегдеген көңүлүмдү алып учкан, карачы кудуретин баралычы бакыттын кушун таптап түбөлүк калалычы сүйүнүн көз арына ээрчиши баралычы бакыттын кушун таптап түбөлүк калалычы өзүңө ару сезим арнап келем ырларым
Тилек мырза, опера ырчысы катары мына сиздин чыгармачылыгыңыз менен көп байма бай аралашып келебиз. Ар бир жараткан образдарыңызды таанып билүүгө дагы аракет кылып келе жатабыз. Сиз барган эл аралык кароо сынактар сизге баягы чыгармачылыкта жигердүүлүктү алдыга шыктандырып берди. Туркиядагы болгон опера күндөрү, ал жактагы өзүнчө фестивалдар, мына ушулардын баары сизге кайсы бир деңгээлде ушул күндөгү Тилек Найманбаевди жаратып койду деп айтсак ашык болбой турса керек. Туура. Биринчи конкурсуңуз эмне болду эле? Биринчи конкурс ушул Казакстан Республикасында менин Казакстаным деген конкурс бар экен, Шамши Калдаев, алардын улуу композитору, ошонун чыгармаларын аткаруу боюнча конкурска бардым. Ал жерде экинчи орунду алдым. Чоң сахна, башка мамлекет, бир ушул классикага болгон, ырга болгон мамиле таптакыр башка, ал жерден акырындап көрүп, акырындап өздөштүрүп, анан кийин Надежда Обухова атындагы Россияда эл аралык конкурска барып, ал жерден дагы жаштар кандай багыт менен кайсы жака кандай кетип атканын көрүп өсүү болот экен да. Ал жерде жеңишке жетесиңби, жетпейсиңби, эң башкысы бул ошол жерде аралашып, эл менен бир мындай бир жакшы тажрыйба алмашуу, бул чоң жеңиш болот экен деп ойладым да. Себеби барып сөз түрдө конкурстарга катышып, жеңесим, жеңбесим сөз аракет кылып, изденүү үстүндө болуш керек экен да. Анан ошол эле Турциядагы опера күндөрү, ал жерде дагы бүт түрк тилдүү мамлекеттин операчылары келет, алар менен кыргыз операсын ал жерде көрсөтүп, ошол түрк мамлекетинде чоң өлкөлөрдөн катышкан көрүүчүлөр болду, ошолорго көрсөтүп, ушундай сиз айткандай ушул нерселердин баардыгы акырындап түптөлүп алып келип, ушундай нерсеге алып келди да. Тилек Найманбаев дегенди ушинтип тарбиялады десек болот. Түркия жергесине бир эле эмес, 2-3 курдай бардыңыз окшойт бул опера күндөрүнө. Түркия жакын эле болуп калды го деп коем. Барат бирдеме бир иш-чаралар болот, ошолорго барабыз, катышып келип, байма-бай мамилелешип, Түрксой эл аралык уюму тарабынан көп жолу чакырылып, көп жолу концерттерге катышып келдик. Бүгүнкү күндө кароо сынактар өзүнүн натыйжасын берген учурда чыгармачылыктагы изденүү ого бетер тереңдей тургандыгын айтып келишет эмеспи? Ошол тереңдик сиз жашап жаткан, сиз иштеп жаткан театрдагы? Ооба, сөзсүз түрдө. Эми опера балет театры бул өзгөчө жер мен үчүн. Биз ал жерге келип ушул өзүбүз эңсеп, көксөп жүргөн партияларды бир башкача бир сезим менен аткарып ырдайбыз. Мисалы үчүн көрүүчү келеби, келбейби, акча көп төлөнөбү, төлөнбөйбү, бүт эч нерсесине карабастан ошол образга кирип аткарган чыгармаларыбызды бир мындай бир жогорку деңгээлде аткарганга аракет кылып келатабыз буга чейин. Анан ошол бир көкүрөктөгү бир нерселер ушул опера аткаруу менен акырын жайылат десек болот да. Канча сезимдер, ой толголор болот, ошол образга кирип алып, ошол эменин биздин персонаждын эмесин изилдеп чыгып, анын бере турган эмне деп нерсени айтайын деп атат, эмнени ырдайын деп элге эмнени көрсөткүсү келет, ошону изденип отуруп, анан ошол жерде бир нерсени жаратып, бир нерсени элге жеткирүү бул өзүнчө бир чоң рахат да. Ушундай. Урматтуу угармандар, бизде Дил маекти мейман Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Абдылас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев. Тилек мырза репертуарында Евгений Онегин операсында Онегинди, Свиски цирюльникте Альмавиева, Травиатада Альфред, Дон Жуанда Дон Оттавия, Паяццода Арлекина жана дагы башка образдарды жаратканы менен өзүнүн ошол театрдын чебери катары өсүп чоң аракеттердин үстүнө келе жаткандыгын көрсөтүп турган мезгили деп айтсак болот. Сиздин образдарыңызда өзүңүздү издеп таап алган кайсыл образды айтсак болот? Изденүүдөбүз дагы делечи. Бирок аракет кылып жакшы аткарганга аракет кылган чыгармалардын бири ушул Альфреддин партиясы, Травиата операсынан, Ленинскийдин партиясы Евгений Онегинде, анан дагы көптөгөн чыгармаларды аткарып жүрөм. Эми аларды дагы бир аз изденүү керек сөзсүз түрдө. Айчүрөк операсынан Гүлчөронукун жакшы аракет кылып ырдап жүрөбүз, бирок ошондо дагы бир мындай бир жетишпей аткан дагы аракет кылып ырдайм деген жакшы тилектерим бар. Дон Оттавио, Сивильский цирюльниктен Альмавиван партиясын дагы колдон келишинче аракет кылып аткарып жүрөм. Бирок ага дагы бир аз убакыт керек экен деп коем да. Ошол образдардын мүнөзү, өзүңүздүн мүнөзүңүзгө мындай кайсы бир деңгээлде окшоштуктар же болбосо алардын бир баскан турган кыймыл аракетиндеги төп келип калган жагдайлар кезигет да. Сөзсүз түрдө кезигет. Кимиси көбүрөөк
сизге окшош. А, Же тескерисинче сиз ага окшошсуз. көбүнчө Евгений Онегиндин Ленинскийдин партиясы бир аз мындай тартынчаактык болгон жери эми ар мүнөздөн ар жеринен бирден бар го деп ойлойм да. Мисалы үчүн Дон Оттавиодо да мындай акырын эле жүрө берет, же бияка эметпестен, бияка кирбестен бир башкача образ жаралганда ал жерде мен үчүн ошол татаал образ болду. Анан Альмавивада граф болуп аткарып, бир жерде келип солдат болуп, мас болуп аткарган жерлери бар. Аябай мындай жашоонун баардык турмуштагы бир мындай туура келип калат да. Баары эле акырындап жакын болуп атат окшойт деп коем да. Демек ар бир образда сиздин өзүңүздүн мындай издеп таап алган мүнөзүңүз бар. Бар экен. Мен көбүрөөк ошол Ленинскийде эмнегедир так эле өзүңүз жүргөндөй көрүнүштү ала берем да өзүмө. Музыкалуулук жагынан дагы карап келсек да, сөзсүз түрдө эми тенор партиясы үчүн жазылган бул ар бир партияга ошол автор образ берип атканда дагы ошо музыка жагын дагы койгон да биринчи кезекте. Анан ар бири өзүнчө татаал, ар биринин өзүнчө түйшүгү бар, диапазондору бар. Ошентсе дагы биз баягы иштеп атканда дагы көрөбүз да. Ленинскийде моунчалык деңгээлдеги үнүмдүн диапазонун көрсөттүм элем. Же болбосо Оттавиодо мындай элем деген салыштыруулук боло береби? Сөзсүз түрдө ар бир ырдаган сайын ошол эле Ленинскийдин партиясын бул жолу ырдасам кийинкисине ошону жакшы ырдаганга аракет кылып, андан да бийигирээк, андан да мындай жакшы жеткиргенге. Анан биринчи башталыш ушул Евгений Онегин операсынан башталат. Бир аз өтө бийик ноталар азыраак, бирок ошол эле учурда орус музыкасы болгон үчүн татаалдык жактары көп. Образдуу демек. Анан Альфреддин партиясы Травиата операсынан акырында, анан эми азыр Герцогдун партиясын жаттаганга бир аз концерт тияк бияк менен алектенип жетишпей атабыз, бирок Кудай берсе кийинки жылдарга даярдап чыгып ырдаганга аракет кылабыз. Ал жерде тиси туура уже бийиктеп калат, дагы машыгып, мындай жакшыраак үндү жеткиргенге аракет кылып дайынданыш керек да. Ошол планды алганда акырындап анан драматикалык партияларга өткөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн Турриду, Сельская часть операсынан, Хозе, Кармен операсынан, ошолорго акырындап бул да өзүнчө баскыч. Азыр бул жердеги акырындап ошол нерсеге багыт алып келатабыз да. Биз азыр сизди лирикалык тенор катары таанып атабыз да, ооба. Анан кийинки дагы бир баскычка өткөндө драматикалык образдарды жаратуу менен акырын дагы мүмкүнчүлүктөр өзгөрөт. Ооба, эми дагы бир буга баса белгилеп кошуп кете турган нерсе, лирикалык чыгармаларда азыр жаш тенорлор, жаш ырчылар келип атышат, акырын аларга да жол бошотуп берип, алар да акырындап ушул баскыч менен басып өтө турган болуп, биз андан кийинкисине жогорураагына чыгып ушундай жолдор менен басышыбыз керек деп ойлойм да. Che bella cosa, una giornata sole, Maria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata Тилек Найманбаев 1982 жылы Жалал-Абаддагы Көк Жаңгак шаарында төрөлгөн, 7 класстан тартып элеп, ошол жердеги музыкалык мектепте гитара классында билим алган мугалими Абдулла Артыков деген агай болгон. Андан кийин эле Алыкулов атындагы Маданият техникумунда окуган. 2003-2008 жылдары Улуттук консерваториянын Түштүк филиалында билимин улантып, Алишерова Зинаида Атаганованын классында билим алат. 2008-ден 2010 жылга чейин
Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваторияда аспирантурада Кыргыз Республикасынын эл артисти Талгар Жакшылыковдун классында окуган. 2014-жылы Казакстанда өткөн Достлар аттуу кароосунакка катышкан. Ушул эле жылы түрк тилдүү элдер арасында Түрксой уюму тарабынан уюштурулган опералык ырдоо фестивалынын катышуучусу болуп, мына ошондон кийин Казакстан менен Туркия Тилек мырза үчүн суунун ар көзү менен бер көзүндөгүдөй эле жол аралыкты түзүп калган. 2015-жылы Туркияда устат класстын катышуучусу да болуп келген. Туура эле айттым э? Туура эле. Эми гитара классында билим алып баштагансыз да. Азыр да ойнойсузбу гитара? Азыр өзүмө керек учурларда ойноп калам. Үйдө гитара бар болчу, бирок көп убакыт операга бөлгөн үчүн гитарага убакыт болбой калды да. Ал эми ошол окуп жүргөндө биз ошол Артыков Абдулла агайыбыз атайын бизди жөнөкөй группасы деп түзүп алып, мектептерге кыдырып концерт коюп, ошондо турнелерди баштаган экенбиз. Концерт коюу жоопкерчилиги канчалык эме болот экен. Анан ошол учурда бизде көмүр кени чыгат, Көжанактачы. Чоң атам шахтер болгон, атам шахтер. Анан мен дагы ушу көмүр казып, колдорубуз көмүр болуп, кийир болуп келгенде агайыбыз айтып калчу эле. Жакшылап окуп, билим алсаңар, ушинтип колуңар капкара болуп, көмүр казып өмүр бою өмүрүңөр өтпөйт. Жакшы билим алып, жакшы үй бүлөнү багасыңар, столдун үстүндө отуруп, аппак кагазга ручка менен жазып коюп, ушундай эме кыласыңар деп аябай бир таасирдүү сүйлөгөн экен да ошол учурдачы. Ошол эсте калып окуш керек деген бир стимул болуп, анан ушундай даражага жетип калдык. Ал үчүн биздин агайга чоң рахмат, ушундай эмесин кеңешин берип бизди тарбиялаган. Баягы музыка деген дүйнөдө ушул гитарада ойноо менен алгач мындай таанып баштадыңыз да, э? Бул гитарада ойноо негизи эле өспүрүм балдардын ар биринин эле көксөөсү да, менимче. Ошол жалпы билим берүү мектебинде эле окуп жүргөн балдар 9-класс, 10-класс болуп баштаганда эле ыр жандуураак өнөр шыктандырган бир нерсе болгондо эле гитара ойногусу келип калган уландарды көрөбүз да. Сөздөрдү көтөрүп алып эле билсе да билбесе деле деген сыяктуудай көрүнүштөр болуп кетет. Сизде деле ошол каалоо, ошол кызыктандыруу деген нерселер болгон да. Бул кантип барып анан ырдоо деген жакка ооп кетти? Ошол сиз айткандай жаш кезде биз да ырдап, көчөдө ырдап, көчөмдө аябай популярный болчу. Мен гитара менен ырдап, кошуналарга ырларды токуп чыгып, ушундай бир учур болгон да. Гитара ырдап, көчөдө балдарга, кыздарга. Анан Жалал Абад маданият техникумуна тапшырдым. Хорду дирижерлөө бөлүмү бар экен. Ал жерде ошол вокал менен акырын аралаша баштадык. Ошондо билдим мындай вокалдын бир өзгөчөлүгүнчү. Садыр Жумашев агайыбыз кыргыз эл артисти ошол учурда Жалал Абадда иштейт болчу. Микрофондон 1 метр алысыраак туруп алып, бир чыгарманы аткарганда биз хорду артында туруп ырдаганбыз. Анан аябай таң калгам да, бул өзгөчө үн каяктан чыгат, буну сөзсүз түрдө окуп изилдесе ар бир адам ырдай алса керек депчи. Андан сырткары жана фильм, концерттер Керим Тураповдуку, Болот Миңжилкыев, Токтонал Сейталиев телевизордон көрсөтүп калчу, бир башкача таасир берчү эле да. Ошол нерселер аркылуу акырындап анан ошол классикалык эмеге өттүм да. Мында карап көрсөм гитара эми ал жаш кезде окуп ырдап эметкенге жакшы экен, бирок бул более мындай серьезный, олуттуураак мамиле кыла турган нерсе экен да. Ошол аябай баягы дүйнөлүк аренага чыккан үндөрдү угуп тарбиялансыз да, э? Ооба, дүйнөлүк аренага андан кийин эле ошого барып окуп жүргөндө ушул Лучано Паваротти интернет уже жакын мүмкүнчүлүктөр боло баштады. Интернет аркылуу, башка CD дисктер аркылуу дүйнөлүк ырчыларды угуп алып, ошондон өзүмчө элестетип ушундай ырдасам деп ниет кылып, анан ошонун үстүнө сөзсүз түрдө аракет керек экен, иштеш керек, көп жылдык тажрыйба керек деп акырындап иштеп ушул вокалисттердин маек курган мезгилинде угам да, Лучано Павароттини ушунчалык мындай өзгөчө мамиле, өзгөчө көрүнүштө, өзгөчө аздек кароо менен кабыл алышат экен да. Ушуну айтышат. Бул бизде деле эмес, бул орус вокалдык музыкасында дагы, чет элде да, Италия, бардык эле өсүп келе жаткан муун мисалы катары айтып кетпесе сөзү кургак болуп калчудай болот, окшойт деп коем. Эмне себептен? Сиз дагы баштаганда эле ушу Лучано Павароттини айттыңыз. Көп ошол кишиден үлгү алып жүрөбүз, ырдаган чыгармаларын аткарып жүрөбүз. Ал канчалык деңгээлде туура аткарып, канчалык деңгээлде элге жеткиргени мисалы мага түшүнүктүүрөөк болот да, мага жакыныраак. Мисалы үчүн ошол Una furtiva lagrima деген Даницеттин Любовь напиток чыгармасынан ошол чыгарманы аткарууда ошол кишинин ырдаганын угуп, аябай кайсы жерде кандай дем алып атат, кайсы жеринде эмне мындай подачаны берип атат, ушулар менен тарбияландык десек болот да.
канча көп чыгармаларын аткарбай эле ар дайым жогорку деңгээлде аткарып келген. Кийинчерээк эми караган учурда сөзсүз түрдө бир немелер болот, бирок аябай жогорку деңгээлде. Кайсы чыгармасын аткарбасын кылдаттык менен иштелип, бүт баары мындай так туура кеткен чыгармаларда. Анан бар сөзсүз түрдө Домингос, Каррерас, бүт эмелер бар, бирок алар туура ырдаганда бир аз биздики форсированный звук болуп чыгып, эми ар бир адамдын табияты ар түрдүү да, ар түрдүү. Ошон үчүн мага жакыныраак Лучано Паваротти болгон үчүн ушул киши менен көбүрөөк мындай ушул мисал келтирип ушул кишиге эметебиз да. Анан мен сиз азыр айтып аткан эме боюнча бул көбүнө эле жакыныраак болуп калат. Ошондо орус туугандарга деле башкалар деле ушул кишини үлгү катары кылып эме алып жүрүшөт. Калый Молдобасанов атында улуттук консерваторияда билим алганыңыз дагы сиздин баягы фундаментиңизди ого өтөр түптөдө окшойт деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө. Талгар Жакшылыковдун классы. Ооба, Талгар агай аябай жакшы жардам берип, сабагында өтүп, бүт түшүндүрүп айтып берип, ал киши Италияда да окуп келди. Сахнада өзүн кантип алып жүрүү, негизи жашоодо кандай жүрүү, ошолордон бери мындай бир эле устат болбосун, как улуу ага катары дагы жакшы тарбиясын берип, негизи болбосо өзү бас. Анан окуп келген үчүн көп адамдын табиятын өзгөчө эркек үндүү ырчылардын табиятын тенор спинтовый мындай белге алып дем алуу менен кандай үндү чыгаруу керек, ошолордун бүт баарын үйрөтүп, жакшылап бышырып өстүрдү десек болот да. Техникалык жагын өзгөчө көңүл бурган экен да. Техникалык жагына көбүнчө биз аябай ал өзү бас болгонуна карабастан сиз айткандай төмөнкү ноталарда бирок бийикти да аябай көрсөтүп берип, аракет кылып жакшы эметти окутчу да агай. Stasera ninna mia io son montato, te lo dirò. Volando vai dispietti un coro ingrato, più far non può. Vola, cocette poco ma se fuggi ti lascia star. E non ti corre presto e non ti struggi a riguardar. Yammo, oppa yammo, oppa yammo, funicula, oppa yammo, funicula. Montiamo dalla terra alla montagna, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te. Tirate con le funi, detto fatto, un ciel si va, siccome il vento vuole lo scatto, e siamo già là. Oppa yammo, oppa yammo, funicula, oppa yammo, funicula. Funicula, oppa yammo, funicula. Мына сиз Абылас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрында орто муундун катарында болуп калдыңыз. Өзүңүздүн дагы ойлонуңузда, өзүңүздүн анализиңизде кандай операларды көрөрмандарыңыздар, угармандарыңыздар көрүп укса дейсиз? Бизде азыр репертуарда дээрлик аз деп айтат элем да. Спектакльдер. Бизде аз. Буга чейин баягы Союз мезгилинде эми ал жакта талап, ал жакта идеология такыр башка болчу. Ошол талап жоопкерчиликте көптөгөн мыкты спектакльдер коюлуп чыгарылгандыгын тарых деле айтып турат. Бирок кийин биз көп спектакльдерди репертуардан көрбөй калдык да. Азыркы учурда коом сурап аткан спектакльдер. Эми азыр чынын айтканда операга бир башкача кылдат мамиле кылып,
башкача нерсе менен элге жеткирүү керек го дейм. Азыр эми жана техниканын өскөн учуру, башка нерселер менен элдер аябай алек болуп аткан учур. Операга өзгөчө барып угуу бул аябай татаал негизи. Аны атайын изилдеп окуп чыккан гана инсандар барып ошол нерсени түшүнө албаса кыйын. Бул кичинесинен тарбиялоо керек бул нерсегечи. Мисалы кечээ бир жакшы коллега менен сүйлөшүп отуруп калсак ал айтат да, мисалы Айчүрөк операсына залды карасак эч ким жок. А бирок ошол эле учурда Айчүрөк соода борборунда ошончо толтура киши бар да. Бул эмнени айтып турат? Бул ошол элди бир башкача бир нерсе менен тартып алуу. Элге бир өзгөчөлүк менен чакыруу болуп. Европада бул нерселер дагы каралып атат. Мисалы үчүн көп спектакльдерди билесиз. Бул мындай учурдагы заманбап техникалар менен аткарышат. Мисалы үчүн ошол эле 1800-1900 жылга байланыштуу опералар бар да. Травиата ошолорду азыркы заманбап, мисалы үчүн джиптер менен чыгып алып, машиналар менен келип ушундай элди бир кызыктырып, ушундай нерселер менен тартып атышат да. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде деле түйшүк жараткан нерсе да. Эми салыштырмалуу бизге салыштырмалуу ал жакта көбүрөөк. Россияда көбүрөөк киши келишет. Бизде эми азыр ушуну бир Советтер Союзунда идеологияда балдар бакчасынан баштап ушу классика тарбиялап, мектептерде, андан окуу жайларда ошол нерсени көрүп билип чоңойгон, ушул жаштыгын, балалыгын ушул театр менен, ошол классикалык музыка менен байланыштырып, анан сөзсүз кийин келет да. А бизде кийинки учур мына өзүбүз эгемендүүлүк болгондон кийин ажырым аябай чоң болуп калды да. Жана орто жериң ток болсо эки колуң шок болот, же болсо нам болсо ырда болот дейт го. Эми курсак ачып турсак аяктагы опера, аяктагы музыка, элдин баардыгы түйшүк менен болуп жүрүп, опера бир аз алыстап калды десек болот да. Эми мындан бул жака ошол нерсени кое бербестен жаңы муунду ушундай бир жакшы багыт менен тарбиялап, анан акырындап ушул операга чакырса болот. Бул дароо болбойт деп эле ойлойм. Азыр кандай директор келген күндө дагы, ким мен кыймын деген күндө дагы бул өтө татаал нерсе да. Бул татаалдыктын жолу ошол спектакльдердин коюлушуна дагы тескери жолдун көрсөтүп атат деп айтсак болобу? Анан мен сөздү башка жака башка жооп берип коюптун. Сөз түрдө мисалы үчүн Тоска операсын алып келип бизде койсо, мурдагы коюлбай калган Мадам Баттерфлай, ошого көп чыгармалар бар да, ошолордун баардыгын кайра жаңычалап, жасап, стилде может башкача бир декорация менен чыгарса элге бир жаңылык болмок да. Бизде жанагы эле Айчүрөк операсы ал дагы орто жолдон бир башкача бир формалар менен тигилип, ортодо жолдон начар болду. Акмөр операсы ошол канча жылдан бери ушул коюлуп, ошондой боюнча коюлуп келатат. Мисалы үчүн Сивийский цирюльник менен ырдайм, Альмавиванын костюмдары жыртылып, араң эле ушундай да бир жаңы буга мамлекет деңгээлде бир жакшы көңүл бөлүнүп, ушундай опера аркылуу бир идеологияны биз элге бир жакшы эмеге жеткиребиз деген нерсе кызыктар болгон учурда гана болот го дейм. Анан жөн эле опера балет театрынын солисттердин күчү менен мындай бир нерсени жаратуу кыйын болот. Солисттерге аябай аяр мамиле дагы керек деп айтып коебуз. Сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мен бул нерсени сыртка барганда көбүнчө байкайм, ал жака барганда опера ырчыларына, солисттерге бир башка бизде болсо башкачараак деп коем. Ошол. Мындай учурда баягы сыртка чыкканда дагы билинет эмеспи? Сыртта келиңиз, отуруңуз, мына сиздин эми бул бизде деле баары жакшы, бирок азыркы учурда көз жаздымдан бир аз сыртта болуп калып атат да, опера жааты көбүнчөчү. Анча-мынча маданият күндөрүнө опера ырчылары кошулбай калып атат. Наам алган учурларда дагы опера ырчылары аз эле санда алынып калып атат. Себеби эмгек деген ошол жерде, ошонун баары эмгектин баары опера балет театрында жандуу аткаруу менен канча жылда окуп, анан бир партияны даярдап чыгууда бир өзүнчө 3-4 жылды талап кылат. Ошентип азыр мына 40 жашка чыгып орто муун болуп атпайбыз бизчи. Жаш дегендер 30га чыгып атат. Ошентип баарынан боло турган нерсе. Ал жерде бир-эки той ырдап, же болбосо бир эстрада ырдагандар бир аз популярдуу болгон үчүн аларга наамдар бат берилип калып атат. Ошол нерселер опера жаатындагы биздин коллегаларга бир аз эмесин берип атат да. Тура эмес жаганчы. Попса ырчылары улам бир ырды, керек болсо бир жумада деле 2-3 ырды чыгарып коюуга толук эле мүмкүнчүлүк боло берет экен да. Ооба. Бул сыяктуу биз академиялык ырчыларды көрө албайбыз да. Ошо ырды ырдаганда деле биз спектакльдерден бери жактан сүйлөшөлү да эми.
Бизде ошондой бир Советтер Союзу ал андан кийинки дагы мындай эме учурда ушинтип тарбияланып калган да, окуп баштаганда эле силер операчысыңар, анан эстрадага же болбосо бир мындай попсага же бир жаздырып алып ырдоого такыр жол бербей эле ушул нерсени кармап кеткиле деп негедир ушул нерсе калыптанып калыптыр да биздечи. Канча биздин коллегалар бар мындай сыртка чыгып ырдап бир нерсеге аракет кылбайт, бирок ошончолук үндөрү укмуш да. Куюлушуп алып же ошол эле мисалы мен ар дайым мисал кылып айтам, 6-күнү кечинде деген чыгармалар жаздырып, клиптерди тарттырып неге болбойт? Азыр замандын талабы ошол болуп атпайбы? Ал мисалы үчүн опера чыккан учур 1600-700 жылдары каяктагы техника, каяктагы эме эчтеке жок, элдин баары ошол операга келип ошол жерден көрүшүп, ал учур башка учур. Ал эми азыр телефон аркылуу кайсы жерде ким отурат, концертке барбай эле түз эфирге коюп коюп ошол жерден концертти көрүп атышат мисалы үчүн. Азыр заман башка да, ошого жараша биз дагы ошого жараша иш алып барышыбыз керек да. Эгер биз жок, биз ошондой нерсебиз деп эле кала берсек, ошол боюнча калып кете беребиз да. Азыр такыр заман башка да, жана мен тамашалап айтып коем, биз тойлорго барып ырдайбыз да. Эми аны жашырыштын кереги жок, үй бүлөнү багышыбыз керек. Анан айтып коем да, если Магомед не идет к горам, то горы идут к Магомеду дегендей, силер операга бара элек болсоңор, опера силер үчүн келди. Операга келип туруңуздар деп ошол жерде дагы операны пропаганда кылып кеткенге аракет кылабыз да. Granada tira ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de su eje rebelde guisado cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera en mar con la Virgen morena. Granada tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De su eje rebelde gritado cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera en mar con la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de sol. Пропаганда кандай жол менен, кандай бир жакшы маданияттуу түрдө даярдык кылып алып чыкса жайыла берет экен да. Мына мен байкап калып жүрүм, ушу сиздин, Талант Токонбаев, Токтогул Рысалиев, Зайра Райымбекова, Жамиля Райымбекова дагы бар катарыңыздарда флешмобторду жасап каласыздар да. Ооба. Өзү флешмоб кээде мындай түшүнбөгөн кишиге эмне болуп атышат деген дагы суроону туудурат. Ооба. Айрымдарына
таң калыштуу болот. ооба. Негизи флешмоб эмне бул? Флешмоб деген ошол бир сюрприз деген сыяктуу которулат да, таң калтыруу элдичи. Анан бул эми бул бир эле бизде эмес, бүт дүйнө жүзүндө бул нерсе колдонулуп келет. Мисалы үчүн Европада эми тойлордо эмес, мындай коомдук транспорттарда, метро станцияларында, көчөлөрдө, аэропорттордо атайын ушинтип даярдалат. Мисалы үчүн бүт баары ошолордун кызматкерлери катары кийинип алып, анан акырында ырдап баштап ушундай сыяктуу кылып таң калтырышат да. Анан бизде анчалык жок коомдук транспорт же метро эчтеке жок болгон жөн биз тойго баратабыз деп коеюнбу. Суроо талап ошондой болуп атат. Анан бир экөөбүз конок болобуз, бир төртөө официант болуп кийинип алат. Анан акырындап четинен ырдап баштаганда залда микрофон жок ырдаганда аябай таң калат да. Ушундай дагы үндөр болот экен, ушинтип ырдаса болот турбайбы деп бир эле микрофонду кучактап кечке ырдай бербестенчи. Анан ошол нерсе менен элге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Бул мындай тарабы да бир аз мындай той бапыраак эмес болуп калат да. Андан башка биз жанагы ырлар жаздырып, Instagram аркылуу, Facebook аркылуу жеткиргенге дагы аракет кылабыз. Азыр опера балет театрында ушул атайын менеджерлер иштеп жатышат. Атайын реклама кылганга бүт, мисалы үчүн Ачык асман астында концерттер деп аябай көп болду. Малахит залында болду концерттер. Ушулардын баардыгын чагылдырып элге жеткирип, мына опера балет театрында мындай нерселер болуп аткан турбайбы деп азыр телевизор караган киши жок. Бар эми анда санда болот. Бар эле Instagram, Facebook'ta ушул куралдар аркылуу биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды байма-бай тартып жеткирип туруш керек. Бул эми бир эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө азыр ошол. Мисалы үчүн бизге жеңил болуп турат. Азыр кайсы опера балет театрында кандай спектакльдер болот, кандай саат канчада башталат, кимдер ырдайт, ушулардын баарын Instagram аркылуу мисалы көрүп турабыз. Кайсы ырчылар кандай багытта кетип атат. Азыр эми мүмкүнчүлүк аябай түзүлгөн учур да. Ошол замандан мындай артта калып калбастан операда ушу менен теңме-тең басып аракет жакшы жүрүлүп атат. Мындан дагы аракет көбүрөөк болсо, буюрса сиз айткандай залдар толуп бүт баары эме болот. Жакшы болот деген нерсе. Коом менен бирге, коомдон калбай чуркап туруш керек деген лозунг бар да өзүчү. Дегенкиси эле дүйнөлүк аренада жаңы спектакльдердин коюлушу, алардын аткарылышы, коомдун кабыл алышы деги эле коомго өзү теманы ушул өнөр дүйнөсү берет да, искусство. Тарбияга дагы ошол искусстводан аркылуу кайсы бир деңгээлде чоң таасирлерди тийгизип туруш керек да. Коом эмнени сурап атат сиздин оюңузда ушул искусствода? Эми дүйнөлүктү көп эмете албайм, ал жака чындап жооп бере албайм, бирок биздин Кыргызстанда азыр салыштыруу эретинде да. Биздин макул, биздин Кыргызстанда коом ушул кандай спектакльдерди, кандай искусствону сурап турат? Сиз кандай ойлойсуз? Мен ойлойм, учурга, заманга байланыштуу бир актуалдуу темаларды алыш керекпи дейм да, актуалдуу темаларчы. Айтан дегеним, опера Айчүрөк операсы. Ал ошол учурдагы Семетейдин образы, Каникейдин кантип элдеме бириктирип көрсөтүп образ, бул идеология да. Кыргыз эли түптүү эл, ошондой биз ата бабалар ушинтип бизге мурас калтырып ушундай өстүргөн жерлер дейт да. Ошол нерсени башкача нерсе менен беришибиз керекпи дейм да. Ал учурдун көз карашы башка, азыркы учурдун көз карашы башка да. Анан азыр элдер айттым го, бир башкача көз караш менен кабыл алат экен да. Ошол нерсени бир идеология катары алып туруп мамлекет тарабынан бир өтө жакшы, биз мисалы үчүн казактардын Абай операсы келип койбодубу? Эмне деген декорациялар менен, эмне деген сон бир эмеселер менен коюшту да. Ошондой сыяктуу биз дагы бир жаңыланышыбыз керек сөзсүз. Анан ошондо элге ошол нерсени аябай мындай жакшы кабыл алып эметет эле да. Мисалы үчүн Айчүрөк операсына караганда Акмөөр операсына көбүрөөк келип, көбүрөөк мындай эметишет да. Ал деген бизге кечеги күnkү эле жакынкы нерсени көрсөтүп турган өтө алыскы тарых эмес да, жакын болуп турат. Анан биз ойлоп атам, учурдагы биздин бир актуалдуу темаларды көтөргөн опералар жазылса, мисалы үчүн, эгер жазылса, укмуш сон болмок да. Элдер деп мына жакынкы нерсени көрүп, деп ошол нерседен таасир алып турмушка да бир жакшы бир тарбиялык мааниси болуп ушундай болмок да. Мен Европа операларын айтпай эле коеюн. Эми алардыкы 18-кылымдагы, 19-кылымдагы. Демек, ал ошол мезгилдеги спектакльдерди, жаралган спектакльдерди азыркы күнгө жакындатып коюшат экен да. Бир аз жакындатыш керек. Себеби мен жана башында айтып кетпедимби, азыркы заманбап техникалар менен, мисалы үчүн,
ошол эле Хуан Диего Флорес жана мексикан тенорлары бар, Кауфман дегендер джиптерди минип алып чыгып аткарып мындай бир теманы бир аз бирок ошол өзүнүн өзөгүнөн чыгарбастан бирок бизге жакындаштырып аткарып ушундай бир заманбап эмелерден аткарып чыгып атышат да. Аябай элдердин эмеси жакшы, көз карашы жакшы, мындай эмнеси болсо да бизге жакын нерсе да. Бул менин жеке өз карашым. Мисалы үчүн бир учуруна келгенде эски ошол нерсени эстетип да бир коюп бир өзүнчө бир план эме менен кетсе туура эле болот го дейм. Биз үмүтүбүз жанбаган элбиз да. Үмүттөнүп туралыкчы. Үмүт менен алдыга кадам шилтейт экенбиз, жашайт экенбиз буюрса. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев биздин студиябыздын мейманы. Угуп жатканыңыздар Кыргыз радиосунун Дил маеги. Сөзүбүздү уланталы, Тилек мырза. Жан дүйнөңүзгө келеличи. Жан дүйнө эми ушул ырдагысы келет. Ал жакта деле музыка, ал жакта деле ошол ал жакта өзүбүздүн бир алам бар. Мисалы үчүн үй бүлө бул жашоодон сырткары өзүчө бир аламга кирип алабыз. Ырдагысы келет жан дүйнөнүн ар дайым кандай учур болбосун. Бир эс алып токтоп калган учурда бир булуп, бир ырдап алгың келет да. Ушул нерсе менен уже канча өмүр өтүп, өмүрүбүздүн жарымы ушул ыр менен, музыка менен өтүп келет да. Ошол нерсе сиңип өзүбүзгө бүт батып калды да. Ошон үчүн ырсыз жашоо кыйын го деп элестетем да. Себеби былтырлары бир кичине кырсыктап бир учур болду. Ыр менен алектенбей, өзүм менен өзүм мындай ден соолук менен алектенип калган учурда болбой эле жан дүйнөгө ырдагысы келип, анан концерттерге жанагындай балдагым таянып болсо да акырындап барып ырдап, ошол менен кайра бат эле бутка туруп алдык десек болот да. Кээде ошондой болуп турат. Жок, сабырдуу эмесмин. Чукул жиним келип кетет. Кээде ушинтип өзүм кармай алабыз, ар түрдүү учурлар болот. Андай учурда ыр кандай жардамга келет? Ыр өтө чоң жардам келет. Биринчи кезекте эле ошол учурда кайсы ырды жаттап аткан болсом, ошол ырды ырдап баштайм. Ачуу келген учурдачы. Айрым учурларда замандаштарым, музыкадан сырт болгон курбуларым айтып калышат да, бул ырчылар театрдагы ошо академиялык ырчылар жөнүндө кеп болуп атат, айтып атат. Бул ырчылар урушканда да ырдап урушат болуш керек депчи. Жанагы Травиата операсынан 3-чү акта Виолетта менен урушкан жер бар да. Кебрамасты, анкомпренда, баста деп урушуп ырдайбыз да. Ошо досторум, тааныштарым да келип айтат да, мындай эле урушпай эле ырдабайсыңарбы депчи. Жашоодо да ушинтип сүйлөп атканда ырдай бересиңби деп күлөт. Жок, эми жашоодо башка тияка образга киргенге аракет кылабыз. Анан алда италия тилинде ушунун баарын кантип жаттадың, бул 3 саат нерсе кантип жаттың деп таң калышат ушундай. Чын эле кыйынбы 3 сааттык программаны жатташ? Сөзсүз түрдө ал жерде аябай жоопкерчилик чоң да. Мисалы мен айыман эле, мисалы реплика болгон жерлерде канча адам ырдабай калышы мүмкүн, чынбы? Бир жери мен ырдабай калсам, кийинкилер адашып ошо боюнча кетет. Ошон үчүн бул аябай чоң жоопкерчиликтүү жумуш да. Бул жөн эле чыгып алып бир минусовка менен ырдап коюш эмес. Бул жерде ошол партнер менен туура нотада ырдаш керек. Бир жеринен нотаң ылдыйлап кеткен болсо, тигиге дискомфорт болот, ал да ылдыйлат. Ошо менен общий баары эмеси өлөт. Операнын маңызы эмелери. Чыгармачылыкта изденүүлөр көп болот. Ийгилиги мол болсун деп тилек кылайын. Чоң рахмат. Тилек мырза, сизге чоң рахмат. Алдыдагы концертиңизди ийгиликтүү өткөрүп алыңыз. Жакшы жаңылыктар менен, жакшы боёктор менен өткөрүүнү эңсеп турган экенсиз. Буйрса. Кабылдоо, кабыл алуу жакшы болсун деп айталык. Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, Кыргыз радиосунун Дил маегинин мейманы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Абдылас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев болду. Биз менен Кыргыз радиосунун толкунунда бирге болуңуздар. Gözlörüңdü sagınam, kıyın eken, жаштык сага кабылгам. Күтө жете алмадым зарыгып, айтчы жаным, качан сага кабылам.
качан көңүл ачамын. Сен дарыла көп жашасын адамдар, тилектештик саламымды жазамын. Elmira